Assalamu алейкум, кадырман биздин мекендештер, жалпы биздин каналдын көрүүчүлөрү, мусулман бир туугандар, алыс жакындагы мекендештерибиз. Сиздерден суранарыбыз, видеону аягына чейин көрүп, колдон келишинче жардам берип коюңуздар. Жана дагы ушул видеону башка мусулман бир туугандарга дагы бөлүшүп коюңуздар. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө бир эжебизди зыярат кылганы келдик, көргөнү келдик. Бул биздин бир тууганыбыз Абдуманап кызы Бегимай деген эжекебиз. 2 айдан бери бир оор дартка чалдыгып, учурда биз сиздерден жардам сурап аткан учурубуз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүз. Менин жанымда отурган бул абабыз Абдуманап аке. Бул ушул эжебиздин атасы. Бул жакта Убадат эжебиз. Азыркы ушул Бегимай эженин апасы. Мынакей 2 айдан бери ушул дартка чалдыгып, азыр эми өтө шашылыш убакыттын арасында бир канча өлчөмдөгү каражат зарыл болуп атыптыр. Ошондуктан эгерде сиздер кайдыгер эмес адам болсоңуздар, колдон келишинче жардамды берип, мына ушул Бегимай эжебиздин муктаччылыгына жарап калайлы. Сөзсүз түрдө эгерде кайсыл бир момун мусулман бир тууганыбыздын бир муктаччылыгына, бир кажатына жарасак, Алла Таала бизди 70 кажатыбызга не кылып берет экен, мүмкүнчүлүк берип, чечип берет экен. Андыктан сөзсүз түрдө бул турмуш, бул жашоо, бирде Алла Таала берип сынайт экен, бирде алып сынайт, бирде оору берип сынайт, бирде сак кылып сынайт экен, бирде бала берип сынайт, баланы алып коюп сынайт. Андыктан эч кимиңиздердин башыңыздарга мындай оор дарт, мындай бир проблема, мүшкүл иш түшпөсүн. Алла Таалам баарыбызга ден соолук берсин, баарыбызга тынч жашоо берсин. Азыр эми жанымда отурган бул Абдуманап абабызга сөздү берейин, түшүндүрүп берсин, кандай оору, кандай болот, канча каражат кетет, буюрса өзү айтып берсе. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Абдуманап ага жакшысызбы? Жакшы. Жакшыбы? Жакшы. Өзүңүз мекендештерибизге өзүңүз. Урматтуу кыргыз элим, бир туугандар. Ушул мүшкүлгө түшкөнүбүз өтө өкүнүчтүү болуп атат. Бул Алла Тааланын берген сыноолор экен. Биз муну мындай болот деп ойлогон эмес элек. Алла Тааланын берген сыноо. Урматтуу элим, мүмкүнчүлүгүңүз зор болсо, ушу кичине кайрымдуулук кылып койсоңуздар, менин кызым ушу тез арада сиде ушу мүмкүнчүлүк болсо, Индияга сапарга жөнөтүп, ошактан дем берип, күч берип, ошактан жакшы айрылып келет деген ишенимде, ошого биз сиздерден кайрылып атабыз. Сиздер мүмкүнчүлүгү болсо, бизге жардам кылсаңыздар, $35 деп айтып атат. Ошого мүмкүнчүлүгү болсо тез жасаңыздар, жакшы болот туугандар. Сиздерден сураныш. Ушул кызымдын жакшы болуп кетишине сиздерден ушунчалык суранганыбыз баарысы, муну 4 бала, 2 кыз, 2 уулу бар. Ошондой эле 8 баланын атасы мен болом, Курбанов Абдуманап. Мен ушул балдарымдын күнү ушул балам эсен аман жакшы болуп кетсин деген тилек менен ушинтип сиздерге кайрылып атам туугандар. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болсо сиздерден жардам берип коюңуздар суранабыз. Өзүңүз дагы. Assalamu алейкум, кыргыз элим. Мен сиздерден кайрылуу жасаган себеби ушул Абдуманап кызы Бегимай кызым. 6 кыз, 2 уулум бар. 4-нчү кызым Бегимай. Ушул Алланын сыноо менен, ушул оору менен ооруп калып, мына 2 ай болду. Бир ай айылда жаттык больницада, 1 айдан бери Бишкекте больницадабыз. Кудай кааласа, энди бул жерде эме кылбай наракка барсаңар жакшы болот деген, биз энди Индияга жөнөп калды. Элден суранып жатабыз. Бизге жардам берсин деп. Ушу кыздын 2 уулу 2 кызы бар. Аллахым шыпасын берсе деп элибизден, кыргыз элинен суранып айтып кетер элем. Сиздер ham жардам кылып колсунуп койсоңуздар. Аллахым сиздерге ham ден соолук берсин. Эч ким оорубасын. Ушу Аллахым ушу кызыма дуа кылып, дуаңыздарды ham күтөбүз. Аллахым дуа кылып туруңуздар. Жакшы болуп кетсин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, бул ата менен бул эненин башына түшкөн кайгыны эч кимге түшүрбөсүн.
экран артында олтурганыңыздарда бул жактагы кайгы, бул жактагы кыжалатчылык сиздерге жакшы билинбеши мүмкүн. Учурда азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, толкунданып, эки буту эки тарап болуп, ушинтип кыйналып, эмне болот экен деген бир ушундай сезимдер менен отурат. Мен толуктап дагы кетейин, $35,000 акча каражаты керек болот экен. Эми бул жалпы жумурай журтка эгерде бөлүнө турган болсо эч канча акча эмес. Bir кафе, bir чайханада эле 1000 сом, 1,5 сомдон чай ичип коюп атабыз. Андыктан келиңиздер, ушул жерде мындай бир биримдүүлүгүбүздү, ушул жерде бир мындай күйүмдүүлүгүбүздү, 4 баланын энеси экен, мына 2 уул, 2 кыздын апасы экен. 28 жашта гана болгону жаш ушул эжекебизди, бир тууганыбыздын өмүрүнө, ден соолугуна салымыбызды кошуп калайлы. Чындыгында мен дагы өтө толкунданып турам. Себеби дартка чалдыккан адамдын түйшүгүнү дартка чалдыккан адам гана түшүнөт дейт. Бир аз эле баш ооруса, бир аз эле температура болгондо канчалык кыжалат болуп, канча аптекаларга чуркап дары издейбиз. Эми бул жерде азыр оңой эмес акча экен, ошондуктан баягы шартка байланыштуу, мүмкүнчүлүккө байланыштуу сиздерге кайрылуу кылганга аргасыз болуп турган учуру. Андыктан көптү көрсө көл болот. Арабызда жоомарт байкелер, жоомарт эжелер, карындаштар көп. Андыктан өзүңүздөрдүн бир ушундай жоомарттыгыңыздарды көрсөтүңүздөр. Эске сала кете турган нерсе, эч кайсыл жан бул дүйнөдө тирүү калып, бул дүйнөдө калып кетпейт. Баарыбыз бул дүйнөдөн өтөбүз. Эртели кеч баарыбыз бул дүйнөдөн өтөбүз. Ар кайсы себеп менен өтүп кетебиз. Бизден мурдакылардан өтүп кетти. Мынакей көзү барлар канчасы өтүп кетти. Андыктан жаманды ойлобой, жакшыны ойлоп, жакшыны үмүт кылып жашаганга аракет кылайлы. Ушул Бегимай эжекебизге дагы Алла таалам шыпасын берсин. Кимиңиздерде кандай мүмкүнчүлүк боло турган болсо, мынакей атасынын, апасынын ошол реквизиттерди өзүңүздөр экран астында көрүп турасыздар. Мына ушул реквизиттерге 50 сомдон болобу, башкадан болобу, эгер котора албай, башка сиз тармакта акчаңыз турат, башка картада болсо, чалып кантип салсам болот деп да сурап, мүмкүн болушунча жардамды берейли. Мен ишенем кыргыз элине, журтубузга мына башыбыздан канча кайгылар өттү, башыбыздан канча эмелер өттү, бир муштумдай түйүлдүк, канчалаган жардамдарды оңой эле чогулттук. Эми $35,000 кимдергедир акча деле эмес болушу мүмкүн. Кимдергедир өтө чоң сумма. 3 миллион сомдун тегерегинде акча экен, 3 миллион сомдон ашыгыраак. Ушул Бегимай эжекеге буйрса Алла таала шыпасын берсин. Мынакей эненин көз жашыны эч ким көрбөсүн, эч кайсы эненин көз жашы акпасын. Мынакей энеси да отурат, өзүнүн 8 баласы бар экен. Кызы дагы 4 баласы менен мына ушул жерде азыр сызда отурган учуру. Андыктан урматтуу мекендештер, эненин, атанын жүрөгүн ыйлатпай, үйдө мына айылда 4 баласы күтүп отурат. Азыр эми бул жерде өзүңүздөр дагы жакшы билесиздер, 4 баланын энеси барлар бар араңыздарда, атасы барлар бар. Бала чакадан бир аз эле алыстасак канчалык сагынып кетебиз. Андыктан урматтуу мекендештер, келиңиздер, колдон келишинче жардамды берейли. 50 сом болобу, 100 сом болобу, 1000 сом болобу. Бүгүнкү күндө аш тойго эсеби жок, же болбосо эл көрсүнгө эсеби жок, жардамдарды эсеби жок, ушундай бир акчаларды коротуп атабыз ачык эле. Бул ар бирибиз мойнубузга алыш керек. Машина айдабасак дагы, машина айдасак дагы расходторду чоң кылабыз. Ошондуктан ушул кызыбызга, ушул эжекебизге жардамды берейли. Реквизиттерди калтырып койдук. Эгерде дагы кошумча реквизиттер болсо, телефон номерлерге чалып, накталай берем дегендер, балким араңыздарда чыгып калышы мүмкүн. Өзүм эле бардык расходторун көтөрүп берейин дегендер да болушу мүмкүн. Эми сөзсүз түрдө оң кол берген жардамды сол кол билбесин демекчи, ар бириңиздердин берип аткан жардамыңыздарды Алла таалам эселеп берсин. Бул дүйнөдө, бул жашоодо көзү тирүү жакындарыңыздардын, бир туугандарыңыздардын, балдарыңыздардын эч кандай мындай мүшкүлгө түшкөнүн Алла таалам эч качан көрсөтпөсүн. Алла таалам баарыбызга ден соолук берсин, береке берсин, жашообузга, бала чакабыздын өмүрлөрүн узун кылсын. Мына ушундай ооруп, бизди көрүп ооруп жаткандарга да Алла таалам шыпасын берсин. Ар бирибиз ниет кылайлы, мына ушундай бир мусулман бир тууганыбыздын кажатына жарап калайлы деп. Сөзсүз түрдө урматтуу мекендештер, телефон номерлерге кайрылып, мына ушул реквизиттерге болушунча жардамды бериңиздер. Ачыгын айтканда өтө кейиштүү абал. Мына ушул эле үй бүлө тойлордо, жакшылыктарда күлүп олтургусу келет. Сиздер дагы ушинтип олтургуңуздар келет. Эми келиңиздер өзүбүздү ошонун ордуна коюп көрүп, элестетип көрүп, мүмкүн болгон жардамды берейли.
мынакей атасы азыр мына саат кеч болуп калды, кеч болгонуна карабай ушул сиздерге жеткирип коелу, айтып коелу, мына ушул карындашыбыздын буюрса дардына бир шыпасына себепчи болуп калайлы деп. Сөзсүз түрдө урматтуу мекендештер, сиздер берип аткан жардам бул себеп, шыпаны Алла Таала берет. Андыктан мына энеси дагы түнү күнү ыйлап, түнү күнү дуа кылып, зарыгып, зардап, айылдан бери бала чакасын тыштап ушул жерде келип кызын дарылатып аткан учуру. Азыр эми леченияларын кылып, мына тез аранын ичинде алып барып туруп, операция кылдырып, ошол канын алмаштырбаса, бул оору көпкө созулбайт дейт. Ошондуктан урматтуу мекендештер, келиңиздер. Мен сиздерге кыскачадан айтып коеюн. Оорусунун диагнозу аккан деген оору экен, острый лейкоз. Буну араңыздарда билгендер бар, билбегендер бар. Ошондуктан бул канга тиешелүү оору. Өзүңүздөр билесиздер, организмдеги эң кубаттуу нерсе, эң адамга күч берген нерсе бул кан. Ошондуктан дардыга даба бар, ошого биз жардамчы болуп калайлы, ошого биз себепчи болуп калайлы, урматтуу мекендештер. Сөзсүз түрдө дартты берген Кудайым дабаны кошо берет. Алла Таала бул оорунун аркасынан, оорууну Алла Таала мусулмандарга эки себептен берет дейт. Биринчиси күнөөсүн кечириш үчүн, мурдакы күнөөлөрүн таптакыр күнөө кылбады деп кечириш үчүн, экинчиси даражасын бийик коюш үчүн. Алла Таала ошол адамдын даражасын бийик кылыш үчүн, мына ушул эки себеп үчүн Алла Таала мусулманга сыноо берет экен. Ошондуктан сиздерге дагы Алла Таалам кайгыңыздар жеңил кылсын. Сөзсүз түрдө биз үмүт кылабыз, ишенебиз, кыргыз элибиз жоомарт. Буюрса бул өтө деле чоң акча эмес. Мына чындыгында элге салып келгенде өтө деле чоң акча эмес. Ушуну жардам берип, буюрса бала чакасынын алдында күлүп жайнап, бактылуу эне болуп, уул үйлөп, кыз берип, ушундай бир бактылуулуктарга жеткенге баардыгыбыз иншалла себепчи болойлу. Сөзсүз түрдө эң чоң шыпа берүүчү бул Алла Таала. Биз болгону инсандар, болгону бул акча, майда чүйдө нерсе, булар себептер. Ушул себепти чогултуп жардам берип коелу, урматтуу мекендештер. Биздин кайрылуубуз ушул. Дайым эле бизди көрүп жүрөсүздөр, билип жүрөсүздөр. Мына ушул реквизиттерди бүттүгүн ушул атасыныкын, апасыныкын, анан бул жердеги жакындарыныкын коюп атабыз. Азыр эми бул эжекебиздин абалы туруктуу. Бирок тез аранын ичинде ушул акчаны чогултуп, уже Индия менен сүйлөшүүлөр дагы болуптур. Тездеткиле, алып келгиле деп атат экен. Ошондуктан алып барып эме кылайлы. Буюрса жакшы болгондо дагы сиздерге жакшылап бир кабарын берип коебуз. Сөзсүз түрдө баарыңыздардан Алла Таалам ыраазы болсун. Бергениңиздерди Алла Таалам кабыл кылсын. Эч кимиңиздер оорубаңыздар, баарыңыздар саламат болуңуздар.